Рахмат. Урматтуу премьер-министр, мындай менде кыска эле суроолор бар да. Мына сиз берген маалыматта өкмөт өткөн жылдын жыйынтыгында 88,4% пландаштырган иштерди аткарды, туурабы? 88%. Жалпы ишмердүүлүгүңөр боюнча. В плане действий правительства и так далее, и так далее. Силер өзүңөр пландаштырган иштер боюнча 80% аткарыпсыңар, туурабы? На өзүңөр берген маалыматта пункт 1.1. Результаты выполнения программы деятельности правительства. Акыркы абзац. Правительство по итогам 2019 года план правительства выполнен на 88,4%. Туурабы? Ушул эле өзүңөр берген маалыматта 88,4% иштер аткарылды деп жазып атасыңар. Муну Керезбеков ойлонуп чыгарган жок, мен ойлонуп чыгарган жокмун, өзүңөр берген маалыматта. Üçüncü bette iş hareketleri planında 88% atkарыпсыңар. Туура эле? Рахмат, эмки суроо. Айда Жекшенбаевна, сизге өткөндө мен жыйналышта сурандым эле сизге. Азыр коронавируска каршы күрөш жүргүзүп жаткан киреше чыгашууларды толук маалыматты мага кагаз түрүндө бериңиз деп сурандым. Сиз балким унутуп калгансыз же депутаттык адатты калтыра элексиз. Мен эстетип коеюн сизге, берсеңиз мага. Эл менен жолукканда алар сурап атат да. Кайдан канча акча түштү, каяка жумшалды. Анан ар кандай цифра болуп атат да. Сизге азыр берип кетем. Мен азыр берсеңиз жакшы болот, кийин берсеңиз деле каршы эмесмин да. Рахмат. Себеби мындай болуп атат да. Мен мисалды келтирейин, мен эч качан регионду бөлгүм келбей атат да. Бирок коронавирус учурунда эмнегедир Талас областына 290 тонна un бөлүнүптүр, ошондой эле Бишкекке 700 тонна бөлүнүптүр. Ал алгачкы маалыматтар болчу да. Бишкекте өзгөчө кырдаал бар, Таласта өзгөчө кырдаал жок. Барына керек. Бирок бул жерде 1 миллион калк жашайт. 100% жумушсуз калган. Бир аз теңдик кылып туруп, мындай кимге көйгөй көрөк болсо ошого бериш керек болчу. Бул эми коронавируска. Каржы министри барбы жокпу? Жок, сиз каржы министри эмессиз да. Ушул Бактыгүл Жээнбаевнага көрүндүк берет окшойбуз келген да, жогорку кеңешке. Мен сизге берем көрүндүк келип калсын. Жемеде болуп атат, бюджет боюнча комитетте болуп калды, бюджет боюнча. Основной докладчик болуп калды. Мейлі. Сессия келіп қалар, мен ойлотом да. Сізге мындай суроо, ушу каржы министринин орун басарына. Бизде тышкы карыз деген бул анын ичинде ички карыз менен тышкы карыз, жалпы карызды, мамлекеттик карызды эки көрсөткүч түзөт да, туурабы? Тышкы карыз менен ички карыз. Мен туура түшүнөмбү? Туура. Анда мага түшүндүрүп бериңизчи, мына сиздерде берген отчетто 87 бетте. Мен бир аз түшүнбөй калдым. 2018 жылы сиздер берген маалымат боюнча мамлекеттик карыз 4 миллиард 464 миллион доллар. 2019 жылы 4 миллиард 587 миллион доллар. Туурабы? Туура. Бирок эсептеп көрсөңүз, мына 18 жылдагы тышкы карыз менен ички карызды эсептесеңиз 190 миллион жетпей атат.
3 миллиард 825'te 449'du koşsanız 190 milyar жетпей атат. Бұл қата кетті же бұл іш бар бұл жерде? 18 жылдың көрсеткішіне. 18 жылы ички қарыз Жоқ, элементарная математика. 638 миллион, Жоқ, қойсаңыз. тышқы қарыз 3 миллиард 826 миллион. Мына 2019 жылғы көрсеткіште 4 миллиард 587 миллион доллар. Тура? Айланан қаржы министрінің орынбасары. Сіз мұны түн ойға отқанды да білішіңіз керек қой? Жоқ, мен ушу айтып атпаймынбы. Общий тышқы қарыз, Жоқ, общий мен мамлекеттик қарыз 4 миллиард 464. Анын ичинен ички 638, 2018 жылын айтып атасыз, 18 жатым. 3 миллиард тышқы қарыз 3 миллиард 826 миллион. Sonra siz тура айтып атасыз. О жерде 630. 2018 жылда есептесеңер 190 миллион доллар жетпей атат. Қайқа жоғалып кетті ал? Жоқ, о жерде 449'ун ордуна 638 болуш керек эле. Бул эми туура эмес болуп калыптыр бул. Жоқ. Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү жана башчысы. Сиздер жогорку кеңешке берген расмий маалыматты мен карап туруп айтып атам. 190 миллион доллар көрсөтүлбөй атат. Бул эмненин белгиси? Шалакылыктынбы же атайын жасоосунун? Кандай биз отчет карап атабыз? Эгерде эң негизги жөнөкөй көрсөткүчтө мындай ката кетип баратат. 190 миллион доллар айырмасы берип атат. 449. Иә. Урматтуу комитеттин төрагасы кандай кыласыз? Бул көрсөткүч негизги болуп атат да. Показатель 18-19 для сравнения. Разница 190 миллионов долларов. В своих цифрах считать не могут элементарно. Внутренний, внешний долг добавляешь, получается государственный долг. Правильно? У них не пляшет цифра. 190 миллионов долларов вылетает. Мен мына эң туурасын айтып койгон 2018 жылда отчетный данныйлар боюнча 638 миллион бул ички карыз, 3 миллиард 826 бул тышкы карыз. Общий дает 4 миллиарда 464 миллиона долларов. Өзүңөр берген кагазды кайра окуп чыккыла, сессияга чейин мага даярдангыла. Азыр жооп бере албай атасыңар. Мына жазып атасыңар 2018 жылы тышкы карызы 3 миллиард 825, ички карызы 449. Кошсоңуздар канча болот? Опечатка болуп калыптыр. 4 миллиард 274 болуп атат. А силер жазып аткан 4 миллиард 464. 190 миллиард бир жерде жоготуп койдуңар. Же кошуп койдуңарбы? Эгерде бул жерде бир максат бар да, силер салыштырма көрсөтүп атасыңар, мына 18-ге караганда биздин тышкы карызыбыз өскөн эмес деп. Анда белки ылдый жакта показательдерди караш керек. Мен ойлоп атам, бул жөнөкөй ката эмес, бул машинистканын катасы эмес, оператордун катасы эмес, бул каржы министринин жеке жоопкерчилиги. 3-4 көрсөткүчтү булар күнү түнү билиш керек. Уктап атканда ойготуп туруп, мынча канча болду деп айтыш керек да. Эгер ушул чоң бакыйган көрсөткүчтү ката кетирсеңер, калганын мен суроо бериштин кажети жок деп ойлоп атам. Бирок өткөндө сессияда мен бир кесиптеш депутатым айтты. Өткөн жылдын жыйынтыгында саламаттык сактоого 1 миллиард сом берилген эмес деген. Ушул туурабы? Пландаштырылган акча. Каржы министрден 1 миллиард сом каржыланган эмес деген. 2019 жылы. Жок, Фомуско 396 миллион 2019 жылы жыйынтыгы боюнча ошо пландан асыраак болуп калган. Өткөндө бир фракциянын жетекчиси Алтынбек Турдубаев ушул жерде айткан. 1 миллион сом саламаттык сактоо министрлигине каржылоо жетпей калды деген. Ушул туурабы? Бул эми баягы берилген заявкасынан го, а так бекитилген. Жок, так айтыңыз мага. Берген заявканы сураган жокмун. Бекитилген пландан. Булардын заявкасы керек болсо силердин бергениңерден 10 эсе көп. Бекитилген пландан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 396 миллион сом каржыланбай калган да. Бекитилген пландан азыр. Каржыланбай калды. Ооба. 2019 жылы. 2019 жылы жыйынтыгы боюнча. Анда кантип биз бюджет аткарылды деп айтабыз? Бюджет аткарылышы бул киреше жана чыгышанын баарын топтоп айтат, туурабы? Демек силер бюджетти аткарган эмессиңер. Анан жыйынтыгында
январда биз биздин ушул оорчун балекет келгенде биз чечим кабыл албай калдык. Анчамча кол кап, бет кап жетпей калды деп айтсак болот. Урматтуу каржы министрге дагы бир суроо. Өткөн жылдын жыйынтыгы салык төлөмдөр жана бажы төлөмдөр пландаштырылган аткарылдыбы? Мындай да отчетты силер бересиңер. Неналоговые поступления выполнены на 102% деп коесуңар. Ал эми бажы жана салык кызматы планды көрсөтпөй атасыңар. Мага так айткылачы. Алар алдына койгон тапшырманы аткардыбы, аткарбадыбы? Салык кызматы, бажы кызматы. 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча салык кызматынын планга чыкпай калган суммасы 1 миллиард 500. Канча? 1 миллиард 500 миллион сом. Так, бажы кызмат. Салык кирешелери боюнча. Бажынын болсо 1 миллиард 436 миллион сом. Жалпы канча жетпеди? Жалпы 2 миллиард 960 миллион сом. 2 миллиард сом биздин кампабызга түшкөн эмес, да? Түшкөн эмес. 19 жылдын жыйынтыгы менен. 2019 жылдын бекитилген планы боюнча бул эме салык кирешелери боюнча. Салык кирешелери мен түшүнөт. Республикалык бюджет боюнча. Эми мындай да урматтуу кесиптештер. Биз эки гана кызматыбыздан 2 миллиарддан ашык сом түшкөн эмес. Анча-мынча биздин программалар камсыздоо болгон эмес. Биз азыр отчетты кантип канааттандырабыз? Өздөрү жазып атса, биз 80% жумушубузду аткарсак. Мен түшүнүп атам, рейтингтериңер көтөрүлүп кетти. Эмне көтөрүлгөнүн мен билбейм. Бирдеме рейтингтериңер көтөрүп алыпсыңар. Бирок бюджетибиз аткарылып турда. Бул мыйзам. Биз бекитип берген мыйзам, аны аткарыш керек. Анан дагы адаттагыдай, майда кийин күздө келесиңер, 19-ду корректировка кылып бергиле деп, 18-ди кылгандай. 4-5 миллиарды азайтып бергиле деп сурасаңар, өзгөртүп бергиле деп. Ошентип эч качан эч ким эчтекеге жооп бербей калат да. Мен сунушум кыска эле. Мен ойлоп атам, бул өкмөттүн ишмердүүлүгүн биз канааттандырбашыбыз керек. Отрицательный оценка. Мен сунушум расмий түрдө дошко коюңуз деп комитеттин төрагасына кайрылам. Мен пикирим боюнча өкмөт толугу менен 2019 жылы ишмердүүлүгүнү так аткарган эмес. Өздөрү берген маалыматтын негизинде бир топ кемчиликтер жетип атат. Өздөрү мойнуна алган маалыматка караганда бир топ кемчиликтер мойнуна алган. Ошондуктан бул канааттандырганга эч качан болбош керек. Ал эми чек ара боюнча, урматтуу премьер-министр жана өкмөттүн мүчөлөрү. Элге ачык эле айтпайсыңарбы? Чек ара жакын арада тез чечилбейт, оңой менен чечилбейт ачык-ачык. Эки тарап болот. Ачык эле айтыш керек да. Анан бир айдан кийин мына коронавирус бүтсө анан чечебиз деген андай сөздөн алыс бололучу. Кыйын чечиш керек аны. Силер да бара албайсыңар, тажик өкмөт да бара албайт ага. Себеби кандай чечим кабыл алсаңар деле жакпайт элине. Тажик элге 1 метр берсе аларга жакпайт. Биз аларга 1 метр берсек бизге жакпайт. Ушул маселе чечилмейинче мен канча жолу айтып атам, экономикалык жагына карашыбыз керек. Ошол жерде биздин жарандарыбыз жайгашкандарга суу да бергиле, үй курганга. Шарт түзүп бергиле. Кичине аз-аздан акчадан берип тургула ишмердүүлүккө. Кой сатып алсын, мал сатып алсын, үй куруп алсын. Анан тажик тарап менен кызматташууга алып барыш керек. Башка жол жок бизде азыр. Бирөө кокустан мылтык атып калса, кайра замберек менен атып атат, андай болбош керек да. Бул кайталанып атат. Мына канча биз жыйын өткөрдүк, айтып атабыз, өкмөт айтасыңар, хорошо жасайбыз. Бирок жасай албайсыңар, бул эки тараптуу болуш керек да. Эки президент, эки өкмөт башы, эки комиссия бирдикке келиш керек да. Эч качан ал 100% элибизди ыраазы кыла турган чечим болбойт, аны ачык айтыш керек да. Бирөөңөр кызматтан кетесиңер, бирөө жер саткан болосуңар. Анан бекиткен жогорку кеңеш, ал деле жер саткан болуп калышы мүмкүн. Бирок маселени чечиш керек баары бир. Буга эч ким бара албай атабыз. Келе жатат, шайлоо келе жатат, өкмөт кандай болот, ким калат деп ошону эле ойлоп жүрөбүз да. Бирөөңөр Александр Матросов, Төлөбердиев болушуңар керек да. Баргыла ошого. Маселе чечилет, жаманаттуу болуп калат, бирок чоң маселе чечилип калат да. Келерки мундорго биз мындай калтырбайбыз да. Мен сунушум кыска, сессияга даярданам, азыркы отчет боюнча неудовлетворительная оценка. Рахмат. Рахмат, Исхак Абсаматович.